Кече жакында эле суук түшүп, жамгырлар жаап, минусовой погодага кирип кете жазып атпадыбы? Биз андай нерсеге рисковать эте албайбыз да. Себеби гүл эккенде ошо азыр айткандай эле 500 миңге жакын гүл эгебиз. 500 миң деген бул чоң акча. Өсүп калган көчөттөр 500 миң көчөтү 20 сомдон эсептегенде канча миллион сом да. Анча чоң рискке бара албайбыз. Аба ырайын карап, турукташып, мындан ары минус погода болбойт, же болбосо катуу мөндүр сөндүр болуп кетпейт дегенде гана ошол гүлдөрдү эккенге биз алып чыгабыз. Быйыл штамбой роза деген мисалы шаарга жаңылык катары алып келдик. Штамбой роза деген бул аябагандай мындай кооз гүлдөрдүн бири. Андан сырткары ошол петуниянын дагы бир 5-6 түрү бар. Тагетус деген гүл бар. Андан сырткары сальвия деген гүл бар. Кыскасы гүлдөрдүн эми түрү көп. Ушул бардык эле мамлекеттерде эгилип аткан эле гүлдөр. Бакы көпчүлүк айтат, башка чет мамлекеттегидей гүлдөрдү экпейсиңер деп берет, бирок биз деле ошол эле гүлдөрдү эгебиз. Болгону мындай бакы дизайн жагынан же башка жагынан элдерге башкача көрүнүшү мүмкүн, бирок дүйнөлүк бакы гүл эгүү практикасында мына ошол эле гүлдөр колдонулат.